Assalamu алейкум мекендештер. Биздин бүгүнкү чыгарылыш жарандык алуу боюнча болмокчу. Буга чейин биз бир нече видео чыгарганбыз. Жарандык алуунун кандай негиздери бар. Биринчи негиз болсо, бул биринчи ирет квота. Квотанын негизинде жарандык РВПга, анан вид на жительствого тапшырып, андан тышкары болсо, анан жарандык аласыңар. Экинчи негизи болсо, бул силердин тууганыңар, жакын тууганыңар, ата энеңер, балдарыңар, же келинчегиңер, же жолдошуңар Россиянын жарандыгы болсо, ошонун негизинде силер жеңилдиктер менен жарандык алсаңыздар болот. Үчүнчү дагы бир негиз пайда болду, то есть мурда эле бар болчу. Бул жанагы высококвалифицированный специалисты деп коет. Ошолордо эгерде силер официалдуу түрдө жумушта иштеп налог төлөсөңөр, ошол да негиз болуп эсептелинет. Ал жерде бир нече профессиялар бар. Мурда ошол профессия баш аягы 135 профессия болчу. Анан жакын арада эле, вот бир ай болуп калды, ошол 135 профессиянын негизинде дагы бул жерден 26 профессия кошулду. Эгерде ошол 135 плюс 26 профессиянын иш тармагы болсоңуз, силерде, значит, негиз бар жарандык алыш үчүн. Видеого мен номер чыгап коеюн, жарандык адистерин плюс 7 925 55 55 145 ошол адистерге чалсаңыздар, силерге толук маалыматты жарандык боюнча берет. Анан кийин негизиңер жок болсо дагы кеңешип көрүңүздөр, балким силерге ылайык дагы жол жолдор бар. Сак саламатта болуңуздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши.